Урматтуу bir туугандар, бул адал деген маселе карасаңыздар, адал деген бул өтө маанилүү нерсе экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде көп айткан экен. Bir insan көз жашы менен Кудай Таалага жалбарса, жашы түгөнүп, балким кан чыгып аткан болсо дагы, бирок кийген кийими адалдан болбосо, жеген тамагы адалдан болбосо, дуалары, баталары каяктан кабыл болмок дейт. Ошол дуаларыбыздын, ибадаттарыбыздын кабыл болуусунун биринчи шарты жеген тамагыбыз, ошо ичкен ичимдик суусундуктарыбыз адал болуш керек экен. Бул адал болмоюнча, бул жашоонун мындай айтканда негизги мааниси ортого чыкпайт экен да. Качан ошол адал менен азыктанып, адал менен үй бүлө куруп, адал менен балдарыбызды чоңойткондо, мына ошондо Аллах Тааланын ошол бизден талап кылган нерсеси аткарылат экен. Карасаңыздар, эгерде дейт бир үй бүлө ошол бала чакалуу болгонго чейин өздөрү ошол адал менен азыктанып, үй бүлөсү, үйүнү, турак жайыны, тамак аш, кийим кечесине, жада калса ошол турмуш курган болсо, үй бүлө курган болсо, адалдан болгон болсо, анан ошол адалдан бир перзент пайда болгон болсо, бул перзент чоңойгондон кийин балагатка жетип, мындайча айтканда үйлөнө турган мезгилге келгенде дейт, шайтан азгыра турган күнөөлөргө алып барган болсо дагы, балким бир кечиресиздер, бир эркектин жанына бир ушундай адамды тартып турган бир кызды алып келип койсоңуз дагы, бул кечиресиздер, бул күнөөгө барбайт дейт. Анткени бул адал менен чоңойду дейт. Мындай бир сөз бар экен, ит жаралгандан тарта ит болуп, ошо табиятын жашайт экен. Ал эми ат табиятына ат болуп жаралып, ат өзүнүн табиятын сактайт экен. Атка эч качан эт берсеңиз жебейт экен. Итке чөп берсеңиз жебейт дегендей. Көрүңүздөрбү? Демек, эгерде бир атка этти берип, же ошол жеши харам болгон, мындайча айтканда тыюу салынган ошол этти майдалап туруп, жем кылып, сөөктөрдү жем кылып туруп, атка же малга бере турган болсоңуз, баягын семиртет, бирок ошол айван жиндүү болуп калат экен. Денесинде мындайча айтканда адамдарга зыян бере турган бир оорулар пайда болот экен. Эгерде бир айван өзүнүн табиятында жок нерсени жеп аткан болсо, табияты бузулган болсо, анда биз инсан катары ошол дасторконго алып келген тамак аштарыбызды, суусундуктарыбызды жей турган ошол конфеттерден бери таза карашыбыз керек экен. Мына биз Ражаб айында турабыз, мындан кийинки айыбыз Шабан ай, андан кийин Рамазан кирип калды. Ушул Рамазанда, Шабанда, Ражаб айларында кылган дуаларыбыздын кабыл болушу, жалпы эле бардык ибадаттарыбыздын кабыл болушу ошол жеген тамакка байланыштуу болот экен. Эртең Рамазан болгондо сиз дагы ифтар бересиз үйүңүздө. Ифтар берген мезгилде дасторконго кудалар келет эле, куда сөөктөр, же баягы өтө урматтуу сыйлуу конокторум келет деп, конфеттин эң кымбатын аласыз. Бирок конфет кандай конфет экенин карабайсыз. Конфеттин составында эмне бар экенин билбейсиз. Көрдүңүздөрбү? Жада калса ошол тойлорго барган мезгилде баягы дасторконго коюлган салаттардын түрү бар. Ошол салаттардын ичине эмне кошконун билбей жеп атабыз дегенде. Балким майонездин уруксат берилбеген түрлөрү бар. Арам болгон түрлөрү бар дегендей. Мына ошолор жеп алат экенбиз дагы, анан дуа кылып атам, дуалай кылып атам, тахажжуд десе тахажжудка туруп дуа кылып атам, неге кабыл болбойбуз деп, неге кылган дуаларыбыз кабыл болбойт деп, Кудай Таалага ошондо эмне кылып атабыз? Күнөөкөр болуп атабыз. Демек, биринчи шарт эмне экен? Кулдукта, Кудай Таалага ибадат кылганда, Кудай Таалага кылган ибадаттарыбыздын кабыл болушу, жерден жети карыш көтөрүлүштүн биринчи шарты ошол жеген, ичкен, ошол оозубузга калган азыктардын таза болушу экен. Адал болушу шарт экен. Мындан кийин дагы буга чейин да көңүл бурдуңуз, мындан кийин дагы буга дагы көбүрөөк көңүл бурушуңуз керек болот. Аз болсо дагы адал болсун, жеген тамагыңыз адал болсун. Качан уруксат берилет экен? Эгерде сиз бир чөлдө калып кетип, бир талаада калып кетип, жегенге эч нерсе жок калып, ач калчылыктан өлө турган абалга келгенде, өлбөй калыш өлчөмүндө гана уруксат берилет экен ошол дагы. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн Кудайга шүгүр, биздин мына ата мекендик өндүрүштөрдү биз колдошубуз керек биринчи очеретте. Ошол тамак аштарды, мондой бир шириндиктерди, суусундуктарды көңүл бурушубуз керек. Чоң рахмат. Мен ушул жерде мына сиздердин атыңыздардан, жамааттын атынан ушул
бар болдун жетекчилерине, ошон жетектегендерге ушул жерге атайы бизди ойлоп бата алалы деп жибериптир. Алла таалам ишиңизерге ийгилик берсин. Кудай таалам бул дүйнөдө, эки дүйнөдө кандай максат мурадыңыздар болсо жеткирген болсун. Дагы ушундай бир соо иштерди көп жасаганы Кудай таалам насип кылган болсун. Эң негизгиси Кудай таалам кабыл кылган болсун. Аллаху акбар.